Мен таң калганым ушул атат да. Коопсуз шаар долбоорун бир кооптуу кишиге бөлүп койгондор атат. Анан ошол тендер мына сырыф болду. Сырыф болду деген бул шылдың болду өкмөт. Анан эмне үчүн ушундай адамдар жоопко тартылбайт, жоопкерчилиги каралбайт? Ушул жигит келатканда эле мен шек санадым эле. Ошол кездеги өкмөт башчы жаңы өкмөттүн курамына алып келгенде Мухаммедкалы Дүйшөкечке айткам, тетиги жигит жөнүндө менин тааныштыгым да жок, болгон ошол жөнүндө бир 5 кылмыш иши бар экен. Анын түздөн түз тиешеси болбосо да кыйыр түйүдө тиешеси бар жөнүндө маалымат уктум. Буга кандай карайсың? Жок, Рыскелди Чынөкүч ал ушак. Мен андай нерсеге ошоно бербейм. Бул бала абдан мындай кесипкөй, адий istегендей мааниде калтырып, кайта мени ушакчы иретинде сүрөттөп койгон. Андан көп өтпөй эле мен мага келип кайрылып жүргөн адамдар аркылуу бир топ маалыматтарды алып, биздин комитетте жумушчу топ түзүлүп, ошо Кыргыз Телеком, Байланыш агенттиги, РПРМТ, ошол комитет, маалыматтык технология боюнча комитеттин ишмердиги жөнүндө маалыматтарды, ошого козголгон кылмыштарды сурап алсам, мага бардык мамлекеттик жогорку органдардан деп эле такыр айта турган болсом, күч органдарынын бардыгынан маалыматтарды алдым да. Анан бул айтып атпайбы, менде эч кандай кылмыш иштери жок депчи, бири күбө катар өткөн, бири кыскартылып калган депчи. Мындайча айтканда, ал өзү мойнуна алып атат. Кыскартылган кылмыш иш болобу, күбө катар өткөн болобу, баары бир деле анын кыйыр түрдө тиешеси болгон үчүн ал кылмыш иши. Мен деле ошону айтып атам. Мен буну кылмышка шектүү деген жокмун. Ошо кылмыш иштеринде аралашып жүргөн адам экенин мен мынакей мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы берип атат. Менин атыма жазып берип атат. Колду ошол Сагынбек Исмаилов коюп атат. Биз бул жерде козголгон кылмыштар жөнүндө айтып атат. Жамгырчиев деген Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экономикага каршы кылмыш иштери боюнча Финполдун жетекчисинин орун басары берип атат. Ошого козголгон кылмыштар жөнүндө толук маалымат берип атат. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасындагы маалымат берип атат. Урматтуу Рыскелди Чыныбекович деп туруп, мынагы кылмыштар жөнүндө алардын бүгүнкү күндөгү маалыматтарын берип атат. Кайсыл иштер кыскартылып токтоп турат, кайсыл иштерде күбө катары суралды, кайсыл иштер боюнча тергөө иштери жүрүп жатат деп башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Дарданов берип атат. Эң негизги маалыматты бул эми мындай жашырундуулугу бар. Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин башчысы Дамир Сагынбаев өзүнүн колу менен берип атат. Ал тургай бул жакта жазып атат: секретарь Совета Безопасности Кыргызстана, рассматривая ваше обращение, предоставление информации по расследованным делам, рассматриваем материалом отношения бывшего руководства Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики, действующего председателя Бакыта Шаршембиева и открытого түзмө-түз ушул мындан кийин мына кылмыш иши бир деп турат. Эң акыркысы кылмыш иши 8 миллиметр атат. Уголовное дело номер 8. Мына жерде калган кылмыш иштердин бардыгын Кыргыз Телекомдогу, РПРМдогу, Байланыш агенттигиндеги, интернеттер боюнча дагы иштердин бардыгы бар. Бул жерде Бакыт мырзанын түздөн түз тиешеси болбосо дагы кыйыр түрдө тиешелери бар, күбө катары суралгандары бар. Козголуп жаткан кылмыштарында бунун фигурант катары дегеле толук маалыматтар бар. Мен ушунун негизинде айттым. Анан күч структуралары Кыргызстандын ушундай күчтүү болсо, эмне үчүн ушунча кылмыш иш менен шек жараткан адамды бүгүнкү күнгө чейин мындай өкмөт башчыга деле кат жазып билдирсе болот эле да. Мындай адамдын канчалык деңгээлде моралдык акысы бар, анын кызматтык абалы бар, тергөө иштерине тоскоолдук жарата турган себептери бар. Эмне үчүн мурунку жылдары биз билебиз да, ошол кайсы бир маалыматтык неме кылган үчүн Кайырбек Сарпашев, вице-премьер, мен ошол кылмышка шектүү деп маселе көтөрүлүп жаткандан кийин мен кылмыш кызматымды тапшырып, ушунун этегине чейин чыгайын деп бир топ мындай жетекчилер кызматын жыйыштырып коюп, кызматын кыйыштырып коюп, ошол иш боюнча
кыңырыш боюнча этегине чыкчу да. Бул жерден мен таң калганым ушу күч органдарынын күчү жетпей жатабы, бул өтө адалардан да күчтүү киши окшойт го деп, анан эң эле күчтүү бул мамлекет башчысы Сооронбай Шариповичка, өкмөт башчы Мухаммедкалый Дүйшөкевичтин өзүнө жөнөтөйүн атам. Мүмкүн аларга бул маалыматтар жеткен жок чыгар. Мына ушунча ишти берип аткандан кийин мен деле ушуларга таянып айттым да. Анан алар айтып атпайбы, мен тиги Бакшашем мен Момбековду сотко бердим деп. Сотко берсе булар деле жоопкер катары сурак берет да. Анткени маалыматты Момбеков бир асмандан алган жок да. Мамлекеттик маанилүү органдардан, күч структуранын башчыларынан алып.